Бейиш нуру. Көпчүлүк философторду түйшөлткөн олуттуу суроо бар. Бул суроо аалам, адамзат, деги эле бүткүл ушул барлыктар кантип пайда болду деген суроо. Бул суроонун жообун издеп кээ бирөөлөр аалам кокустан пайда болду деген күлкүлүү теорияга ишенип алышкан. Кокустук деген эмне? Аалам кокустуктун жыйынтыгыбы? Келиңиздер, мисал менен карап көрөлү. 21-кылымдагы акыл ээлери болгон бир коом болгонубуз үчүн логикага ылайык мисалдар менен карап көрөлү. Элестетиңиз. Бир маймылды бөлмөгө камап, жанына жазуучу машинканы коюп койдук дейли. Маймыл машинканын клавишаларына туш келди баса берсе, бир мааниге келген сөздүн жазылып калуусу мүмкүнбү? Же болбосо ошентип туш келди баскылап отуруп, бир маанини туюнткан сүйлөмдү жазып кое алабы? Ошентип баскылап отуруп, кокусунан бир теманы камтыган, маани маңызы бар китеп жазып коюусу мүмкүнбү ошол маймылдын? Бул суроонун жообу бир гана, кайдагыны айтып күлкүмдү келтирбечи деген сөз гана болот албетте. Маймыл клавишага баскылап отуруп, кокусунан бир китеп жазып салыптыр десек, могу киши жинди болуп калыптыр дешет бизге. Чынында мындай жиндилер азыркы күндүн дүйнөсүндө толтура. Биз аны байкабай жатабыз. Келиңиздер, бул мисалды ыктымалдуулук теориясы менен карап көрөлү. Маймылдын машинкада жөнөкөй эле А тамгасын жаза алуу ыктымалдуулугу 36/1. Тагыраак айтканда, клавишада 36 тамга бар. Маймылдын клавишага бир эле басып кокустан А тамгасын жазып кое алуу ыктымалдуулугу 36/1. Караңызчы. Жөнөкөй бир тамганын кокустан жазылып калуу ыктымалдуулугу ушунчалык аз экен. А2 тамгадан турган ат сөзүн клавишага катарынан 2 жолу басып адашпай жазып коюу ыктымалдуулугу 1296/1. Ал эми 8 тамгадан турган кокустук сөзүнүн жазылып калуу ыктымалдуулугу 2.821 миллиард 109.907.456/1. Бир эле сөздүн жазылуу ыктымалдуулугу ушунчалык жогору болсо, бир сүйлөмдүн же бир теманын же бир китептин жазылып калуу ыктымалдуулугу канчалык болгондугун элестетип көрүңүз. Эми ааламга көз чаптырып көрүңүзчү. Канчалык кооз, канчалык тартиптүү, канчалык таң калыштуу. Галактикадан тартып атом, нейтрон, протондорго чейин эбегейсиз так тартип бар. Түрдүү жандыктарга караңызчы. Ар бири өзүнчө чоң аалам. Эми өзүңүзгө караңыз. Кандай гана акылмандуулук менен, кооздук чеберчилик менен жаратылгансыз. Бул өтө кооз системалар кантип эле өзүнөн өзү болуп калсын? Кантип эле ушундай бир так тартипке же акылмандуу бир максатка ылайык болуп, кокустан пайда болуп калсын бул жаратыктар? Бир эле ДНК молекулаңызды карап көрүңүзчү. Сиздин бир эле ДНК молекулаңыздын ичинде 3,5 миллиард нуклеотид, мисалга ылайык айтканда, тамгалар бар. 8 тамгадан турган кокустук сөзүнүн жазылып калуу ыктымалдуулугу 2.821 миллиард 109.907.456/1 болсо, бир эле ДНК молекуласындагы 3,5 миллиард тамганын кокустан пайда болуп калуу ыктымалдуулугу канча болушу мүмкүн? Чынында акыл жинди болуп кете жаздайт буларды ойлонуп жатып. Аалам кокустан пайда болуп калды дегендер ошол таянган акылын бир аз ынсап менен иштетсе, биз кантип ушундай бир сандырак идеяга ишенип жүрдүк деп таң калышмак. Ар бир өндүрүлгөн өндүрүштүн сыртында ушул жакта өндүрүлгөн деп жазылып турат. Кээде кийималарда этикеткасына карап Кытайдык экен же Туркияда өндүрүлүптүр деп анан алабыз. Же болбосо бир кино көрүп калсак, аягында кинонун режиссеру баланча түкүнчө деп жазылып турганын көрөбүз. Ошол сыяктуу эле чынында бул эбегейсиз кооз жаратыктардын баарында жаратуучунун эң тамгасы бар. Ал жаратыктар мени Аллах жаратты, авторум Аллах деп айтат. Болгону акыл калчап, жан дүйнө азыгын алып алып, анан кароо керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, ким талап кылып издесе, табат албетте. Ролик Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.